Кийинки сөз депутат Жамалдинов Зиядин Исламовичте. Саламаттар, урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага. Мен айтайын деген маселем. Мына биз Кыргызстан ЕАЭСке киргенден бери биздин айыл чарба продукцияларыбыз шу Россиянын чегарасынан көптөгөн кайтып келип атат да, өткөзбөй койгон учурлар көп кездешип атат. Мисал келтире турган болсом, мына 18 жылдын эле 15 февралында 4 тонна күрүч жана фасоль, 22 апрелде 19 тонна капуста, ошол эле 25 апрелде 44 тонна сухофрукты дейт. 25 майда мындай учурлар аябай көп кездешип атат да. Бирок таң калыштуу ушул өкмөт тараптан ушул жака эч кандай көңүл бурулбагандыгы, эмне себептен алардын жүгү кайтарып берип атат, өткөзбөй жаткандыгы себептүү. Же фитосанитардык документтери туура келбейби, же башка документтер туура келбейби, ушуну териштирген бүгүнкү күндө орган жок болуп атат да. Бул мен ойлойм, бул түздөн түз Министерство экономикага караса керек да. Эмне себептен? Себеби дегенде биздин ишкерлер, Кыргызстан ишкерлери ошол жүктөрдү алып барып, ошол жерден өткөзө албай кайра Кыргызстанга алып келип атат. Бул ишкерлер үчүн кандай чоң чыгаша болуп атат? Себеби дегенде ал чоң, мисалы 44 тонна жүк, бул эки чоң машинада фура деп коебуз, ошол фурадагы жүк. Ага канча жол кире кетет? Ушуга бир Ашырбек Мойдунович, өкмөт тараптан бир көңүл буруп, эмне себептен кайтып атат? Ошо жүк чыгарган биздин ишкерлерге түшүндүрмө бербейби же болбосо? Чыкканыңарда бул мындай документтерди алгыла, буларга көңүл бургула деген маалыматтарды бербей жатат да. Ошондуктан мен айтып талап кылат элем, ушул жака көңүл буруп, ошол Министерство экономикага тапшырма берип, эмне кесептететтен жүктү кайтарып берип атат. Ошолор териштирип, ошо ишкерлерге жакшы бир түшүндүрмө берип койсо, ошону мен талап кылып кетет элем. Чоң рахмат.